Достар, программабызды улантабыз. Көрүүчүлөр, негизи биз ушул күнгө чейин айтып келгенбиз, жагымдуу келбет жана чың ден соолукка ээ болуу үчүн бул машыгуу керек жана йога менен машыгуу керек. Бүгүн ушул машыгууга чейинки биринчи этап бул адам баласы ички организм, тагыраак айтканда ичегини таза кармоо керек экен. Ал эми ичегини кантип тазалайбыз? Бул тууралуу биздин йог машыктыруучубуз Чолпон айым студиябызга келип калды. Сурообузду азыр узатсак, саламатсызбы? Кутман менен. Кош келипсиз. Намаскар, көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Жаңы жылыңыз менен. Сизге алгачкы эле сурообуз биздин көрүүчүлөргө да абдан бул кызыктуу жана пайдалуу маалымат болсо керек. Негизи ичегини кантип кыска убакытта туура тазалоо керек? Кыска убакытта туура тазалаш үчүн биринчи биз деген Google'да ачып Экадаши календарин карашыбыз керек. Экадаши деген 11-күндөрү. 11-күндөрү жаңы айдан жана толук айдан 11-күндөрү мисалы жакында келе жаткан бул 7-ноябрь. Ошо күнү эртеден кечке чейин эч нерсе жебейбиз, эч нерсе ичпейбиз. Эртеси күнү 1 литр сууга 1 лимондун согун сыгып туруп, 1 тамак кашык туздун кошуп туруп аралаштырып, ошону дары сыяктуу жиркенбестен ичиш керек. Ошонун ичегинин баары тазаланып чыгат. Албетте биринчи Ашказаны оорубагандар. Негизгиси бул эгерде мисалы язвалар болсо, гастрит балким. Өтүндө ташы жоктор болсо, бар болгон адамдарга деле галада тамак жебей, ач карын бир күн эч нерсе болбойт, анткени ашказан эс алат. Бирок суу менен суу ичиш керек. Анан мисалы эгерде бөйрөктөр оорукча болсо да дагы албетте суу ичиш керек. Ошол сууну ичкенден кийин, андан кийин ашказан баары тазаланат. Анан ошол күнү эгерде йогага келип көрсөңөр, силердин бүт муундарыңар аябай ийилчек болот. Ошондуктан эгерде силердин ашказаныңар таза болсо, аң сезимиңер таза болот жана муундарыңар ийилчек болот. Жана ошондой эле бир улуу инсандардын айткан сөзү бар экен. Ар дайым ушундай өзүңөрдүн денеңер мүчөңөрдү карагыла. Эгер дене мүчөңөр кандай болсо, мээңердин иштеши да ошондой болот дейт да. Андыктан бардыгыңыздар ушундай күлүгүчтүү жүрсөңүздөр, ушундай спорт менен көңүл буруп, же болбосо ден соолукка кам көрүп жүрсөңүздөр, сөзсүз түрдө ушундай кыймыл аракетиңизди шамдагай. Айтып коет го, негизи спорт менен машыккан адам, ал сөзсүз түрдө аң сезими жана моралдык абалы дагы күчтүү адам деп. Келиңиз анда биз дагы күчтүү инсандардын катарын толуктап, азыр йога менен машыгууну баштайбыз. Ардактуу көрүүчүлөр, жалпыңыздарды чакырабыз. Биз менен чогуу баштасаңыздар болот. Бүгүн эмне кылабыз? Кандай машыгабыз? Сиз алдыга өтө албайсызбы? Бүгүн Нияз туралсын. Нияз туралсын. Бүгүн бактарды эстейличи. Ары кандай бактын түрлөрү. Бактарды эстебесек байкуштар кар астында калды. Ошода, кардын астында калды. Анан бүгүн кичинекей балдарга жасагандай бир йога балдарга жасатабыз да, ошондо аябай коосу, бирок чоңдорго да жагат. Ошондой сыяктуу. Ошону өзүбүздү бала сезип көрөбүз, Кеттик. Азыр бак. Сол бутубуз бир кайрылып көрөлү. Сол бутубуздан баштайбыз албетте. Оң бутубузду коебуз. Андан кийин мына жакын арада кыш келет. Ошондо колдорубузду көкүрөгүбүзгө жуябыз. Кыш мезгил. Дем алып. Бул Индия бийлеринде да ушул кыймыл аракет абдан көп кезигет, Бар андай. Кеттик, эми колдорубуз өйдө кетет. Жаз келе баштайт, жаз. Колдорубузду чогулттук, жай. Бул асанын аты врикшасана, бак деп аталат. Биздин менталдык жана физикалык туруктуу болуш үчүн атайын асана. Андан сырткары биздин омурткаларыбыз түздөлөт. Туура басуунун эрежеси меңесиге дейт го, сиңет. Кеттик, эми жаз келди. Жаздан кийин күз, колдорубузду артыбызга жыябыз. Колдорубузду алдыдан намаскар кылган сыяктуу эле артыбызга кылабыз. Алаканга жабышты, далдарыбыз түз, тынч. Дем алып ошол амалда турабыз. Андан кайта жаздан кийин күз келип калды. Колдорубузду өчүрөбүз. Анан жалбырактар учуп кетти. Силкип койсоңор болот. Негизи кичинекей балдар менен жасап атканда биз көпчүлүктөрүн дем алуу нерселерди жасатпайбыз, анткени йога менен машыкканда эң негизгиси 14-15 жаштан баштайт.
ошондо дем алуу менен чогуу калат да. Кичинекей кезинде болсо ойноо түрүндө бутубузду алмаштырабыз. Ошол эле көнүгүү. Ошол эле көнүгүүнү Эми оң бутка. оң бутка бармактарыбызды тырыштырбайбыз. Күз чогулттук колдорубузду. Жаз. Өйдө тартылып. Жай. Чокубуз менен күнгө тартылып, колдорубуз менен бүт омуртка тутумдарын түздөп, дем алып. Акырындан кайта күз келди, колдорубузду артка жибейбиз. Ушул көнүгүүнү кеңседен да жасаса болот анткени. Чарчайт, далдары чарчайт. Бут кийимди чечип туруп эле, эки акка кагазды бутка коюп туруп эле жасай койсок болот. Андыктан урматтуу достор, сиздер дагы ушундай кеңседе отурсаңыздар, сөзсүз түрдө ушул көнүгүүлөрдү жасаңыздар. Силкеп койдук бутубузду. Эми азыр бир аз татаалдаштырабыз. Эми бутубузду кайта сол бутубуз, эми экинчи бутубуз болсо терештирбей үстүнө коебуз. Ошол жери меники коюлбайт да. Анда жөн эле мурда кылгандай кылып, анткени колдорубузду азыр башкача кылабыз. Абайлагыла бири-бириңер менен. Биякта эң негизгиси бүкүрөйбөй, түзөнүп. Болот экен. Дароо эле молодец. Демек, бул көнүгүүлөрдү жасаш үчүн буттун абалы абдан күчтүү болуш керек экен. Күчтүү деңгээлде болуш керек окшойт. Анан бир сыйкырдуу нерсеси бар эмес беле? Түз туруш үчүн бир чекитти карайбыз. Азамат. Бир чекитти карап турам. Ылды кеттик. Ылды кеттик эми. Мен жетпей атат. Колдорубуздун баарыбыз эми бутубузга жыябыз. Ой! Жыйдык. Акырындан чыгабыз. Азамат чыктык. Жетпей койдум. Бул жакта да микрофондор тартышып барчу. Ушу микрофон. Микрофондо эле шылтай берет Нияз. Жок, Нияз эң сонун жасайт. Келиңиз. Мурда караганда уже накта жок. Ооба да. Кеттик. Түзөнөбүз. Дем алдык өйдө. Эми биздин багыбыз жүгүнөт, ылдый. Колубузду жеткизебиз. Эми колдун баарын, салмактын баарын бир бутка, салмактын баарын бир бутка жыйдык, кармайбыз. Чыгабыз. Опа! Силкеп койдук. Мен полго чейин жетпесем дагы ушу бутумду кармап койдум. Үйгө барып туруп жеткирип. Азаматсың сен, Нияз, сен азамат. Силкеп койдук. Үйгө барып ушу жеткирип койгонго аракет кылам. Эми соңкусу кылып пальма санасын жасап коелу. Пальма санасы. Менин бүчүбүздүн баары тең. Гитаранын жебесинде бүт чоебуз. Эми ушунун жардамы менен биз толугу менен ойгонуп, гитаранын жебеси энергия топтогонсак болот, Кеттик. Колдорубузду жыябыз. Акыркы пальма санасын жасайбыз. Көрүүчүлөр кошулуңуздар бизге. Алакандарыбызды күнгө кактап, жылынып менен жылып, бүт колдорубуз менен бүт көкүрөгүбүздү, ичибизди, буттарыбызды анан эң негизгиси буттун учуна туруп, ушул амалда 30 секунд турабыз. Дем алып, бир чекитти карап, 30 секундча турабыз. Жөнөкөй болгондо эң пайдалуу асана. Акырындан колдорубуз бошой баштайт. Ошо колдорубуз чоштогон ошо деңгээлге жеткенде, дене деңгээлине жеткен, ошо деңгээлдердин баарын тең бошото баштайбыз. Бетибиз, көкүрөгүбүз. Акырындан колдорубуз чүрөбүз ичибизди салдырабыз, бошотобуз. Акылыбыз албетте тынч, тизилерибизди салдырабыз. Буттун согунчугунда турдук. Рахмат. Силкиде рахмат. Соң болду, жыргап калдык. Ушунчалык таңкы көнүгүү болду. Чоң рахмат сизге, терең ыраазычылык. 3-чү күнү күтүп алабыз студиябызда. Ардактуу көрүүчүлөр, машыккандан соң сөзсүз түрдө бир жагымдуу музыканы угуп албасак болбос. Ооба, бардыңыздар, машыгыңыздар. Ал эми ушул нерселерди шашпай дагы бир кайталасаңыздар, музыканын коштоосунда кайталаңыздар. Ошондо сиздер ден соолукка кам көргөн болосуздар. Ылайым эле ден соолугуңуздар ар дайым жакшы болсун. Сиздер үчүн бир музыка, андан кийин көрүшөбүз.